Саламатсыңарбы? 7-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Окуу китебинин авторлору Сыполина, Саныкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. 3-бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Сабактын темасы шарттуу операторлор. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен таанышып кетебиз. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу бөлүгүндө тема боюнча кошумча маалыматтар, аныктама бөлүмүндө жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар камтылган. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн суроолор жана тапшырмалар берилген. Ал эми компьютердик практикум, компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар берилген. Биз буга чейинки караган мисалдарда операторлор биринин артынан бири удаалаш аткарылган сызыктуу программаларды жазууга мүмкүндүк берген. Алардын аткарылышында коддордун бир сабы да калтырылып кетпейт. Бирок көп учурларда тигил же бул шартка жараша программанын аткаруу жүрүшү өзгөрүлүшү мүмкүн. Программанын кээ бир бөлүктөрү аткарылып жатканда башка бир бөлүгү калтырылып кетип калса, программада тармактануу пайда болот. Тармактануу программасынын блок схемасы. Ооба жана жок. Биринчи аракет. Эгер ооба болсо программа бүтөт, ал эми экинчи аракет жок болсо кайра программа тармактанып кетет. Мисалы, эгерде жашыл түс күйсө, анда жол аркылуу өтөм. Антпесе күтүп турам. Шарт биринчи аракет жана экинчи аракет. Эгерде жашыл түс күйсө, өтөм, ал эми жашыл түс күйбөсө, анда күтүп турам деген. Эгерде берилген шарт аткарылса, трue, анда оператордон кийинки эле турган код ишке ашат. Эгерде шарт аткарылбаса, false, анда кийинки сап аткарылбайт. Программа ошол замат else операторунан кийинки турган командаларга өтөт. Python тилинде негизги шарттуу жана салыштыруу операторлору төмөнкүлөр: if эгер, else антпесе, elif антпесе эгер, and жана or же not эмес. Эсиңе тут, Python тилинде шарттуу операторлор нускамалардын баш сөзүнүн аягына сөзсүз кош чекит коюлат. Мисал үчүн, elif a b'дан чоң болсо, кичине болсо, сөзсүз түрдө бул жерде кош чекит коюлат. If операторунун ишин түшүнүү үчүн төмөндөгү мисалга аткаруучу программа түзөбүз. Биринчи тапшырма. Берилген a жана b сандарынын кайсынысы чоң экендигин табуучу программаны түз. Алгач алгоритмин түзөбүз. Биринчи a жана b'га сан киргиз. Экинчи, эгерде a b'дан чоң болсо, анда чоң сан a. Антпесе a b'дан кичине болсо, анда чоң сан b. Антпесе бул эки сан барабар. Бүттү. Анын программасы төмөнкүчө болот. Силер ушул программаны өзүңөрдүн компьютериңерден терип аткарып, практикалык түрүндө аткарып көргүлө. Экинчи тапшырма. Берилген 3 түрдүү сандардын эң чоңун тапкыла. Алгоритми төмөнкүдөй жазылат. Биринчи, a, b, s'ларга сан киргиз. Экинчи, максимум a деп ал. Үчүнчү, эгерде максимум b'дан кичине болсо, анда максимум b'га барабар болсун. Максимум өзүнүн алдыңкы маанисин таштап, жаңы b'нын маанисин алсын. Эгерде максимум s'дан кичине болсо, анда максимум s'га барабар болсун. Максимум өзүнүн алдыңкы маанисин таштап, жаңы s'нын маанисин алсын. Ушул тапшырманы программага көп жолу уланта берсе болот. Жообу максимум чыгат. Анын программасы төмөнкүчө жазылат. Бул мисалды дагы компьютерде практикалык түрүндө өзүңөр аткарып көргүлө. Салыштыруу операторлору
эки маанини бири менен салыштырып жыйынтыгында трой же фалш деген маанини алат. Биринчи математикалык символ, кийинки сап Python оператору, мааниси мисал жана жыйынтык. Математик символдо кичине белгиси Python операторунда да кичине болуп жазылат, мааниси кичине. Мисалы 1 2ден кичине, жыйынтыгы чындык, трой. Чоң белгиси математикада, Pythonда да чоң деп жазылат. 1 2ден чоң деген мисал берилсе, бул жерде жалган деген маанини жыйынтыкты алабыз. Кичине же барабар математикалык символ, ал эми Pythonда кичине белгисинен кийин барабар белгиси жазылат. 1 чоңдон 1 2ден чоң же барабар. Бул чындык, 1 2ден чоң деген. Кийинки чоң же барабар. Ал эми Pythonда чоң белгисинен кийин барабар белгиси жазылат. 1 2ден чоң же барабар, жыйынтыгы жалган. Барабар Pythonда 2 жолу барабар белгиси жазылат. 1 2ге барабар деген бул жыйынтык жалган. Барабар эмес Pythonда элептүү барабар менен жазылат. 1 2ге барабар эмес, бул чындык деген жыйынтыкты берет. Эсибизге салабыз. Барабар өзгөрмө үчүн маанини ыйгарат. Эгерде А Бга барабар болсо, анда А Б болуп калат. Эки барабардык эки маанини салыштырат. Эгерде А барабар, Pythonда билебиз, 2 жолу барабар жазылат болсо, анда бул салыштырууга суроо талап жана программа true же false деген жыйынтыкты чыгарат. Ошону менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.